Rahmet Bilmbek Mirza. Интересный го, ha? Өтіңіз бияққа. Қана бисмиллахиррахманиррахим. Бұл Дейра деген район. Мен бияққа 2013-2014 жылы келген, бірінші жол келгенде қыш болчу да бізде азыркыдай қыш болуп аткандай. Куртка менен бияқта эчтеке билбейм. Поддержка кылганда эч ким жок болчу. Кеч керек болуп эле уч келип калгам да. Уч келип калып, азыр жолдун аркы бетинде өтөбүз. Ушул райондо жашагам да. Ошол жакта. Биякта көбүнчө жумушта, берде кара жумушта көбүнчө бул район кичине мындай бедныйраак район да. Бул жакта основном бангалдар, Бангладештен келгендер, Индиядан келгендер, Пакистандан келгендер ушул жакта жумуштарды кылат да, доставкаларды, ору жумуштарды, олардын айдагандардын баардыгын ушул немелер кылат. Ошон үчүн биз бияка жумушка келгенде айтып атпайбы, эгер кыргыздар тилди билсе, өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар болсо, бул жака жакшы жумуштарга иштесе болот. Мисалы Бурч-Калифке бардыңыз, Бурч-Калифте, Дубай молдо, башка жакта биздин кыргыз кыздары, балдары иштеп аткандары бар да. Ооба. Биздин кыргыздар мондай өтө кара жумуштарга чыдабайт да биздикилерчи. Биздин кара жумуштарга мына каралар чыдайт да. Анан учуп келдим. Салам алейкум. Кехале. Ача кесе. Сидам брат. Пакистани? Пакистан. Анан ушу пактар менен жашап жүрүп. Салам алейкум. Афгандан Байжан. Асиф хан. Меранам Билал. Bilal. Kırgızstan, you know Kyrgyzstan? This Uzbekistan, Bukhari, this different. मेरा नाम Bilal. This Namke, my brother's name Atakul. My name is Atakul. कितना उम्र? Umar 30. 30? Me 30. 30. This Simsim Umar. Ушинтип анан булар менен эптеп тил табышып. Муслим бай-бай. Мачилики пани зарури, инсан ки иман зарури. Дуду торо бот ки менет зарури. Кыскасы булар менен ушун дос болуп, нан саткандары бар, тякпактар бар. Эптеп ушакта жашадым. Бияк күндөрдү эстесем кээде мындай илип алгым келет. Действительно мындай кыйын күндөр өткөн, бирок ошол кыйын күндөр бизде кыйын кылып тарбиялады да. Канчадан экен азыр? Негизи 1 дирхамдан. 1 дирхам? Ооба. 23 сом. Наркы өткөтүп койгонго. Наркы өткөтүш, Наркы өткөтүш ооба. 1 дирхам. Анан бул райондордо азыр VAT деген чыгып калды да. 5%. Азыр биякта эмне алсаңыз дагы налог деген жок, объединенный 5%тен кылып коет бүттүгүнө. Мисалы iPhone алсаңыз 1000 дирхам, 1050 дирхам автоматически. Магазиндерден бардыгы VAT болду, ошо менен кете берет да. Ошо ценага кошулуп эле сатып берет. Ошо автоматически эле салып кошулуп кете берет. Булар да көп кыйнабайт да, НДС, анан тигил бул мындай бардыгына бир мүмкүнчүлүк болду. Алып келе өзүнүн базына сатасыңбы, ылдый сатасыңбы 5% VAT кошот. Бул кирип баштаган система өзү бул Британиянын койгон системасы болуш керек бул. В основном булардын школасын бардыгы, окуу системалардын бардыгы Британияныкын коет да. Мурун ошонун колониясы болгон да, Саудияда ошондой. Британиянын колониясы. Анан буяктан кийин 5% болгонго чейин бул жакта аябай движение болчу. Биздин кыргыздар могу жакта шуба сатып, эме кылып иштечи. Мырза деген дагы буякта кыргыз балдарга көп жардам берди. Ушундай келип, кээ бирлер мындай эми кичине эми ыңгайлаштырып келет да. Мисалы мен бир ишти кыларда 3 ай 4 ай жиликтейм да. Мисалы швейный цех ачарда же Кыргызстанга бирдеке машина алып барып сатарда кандай болот, жолго кандай жетет, акчасы кантип которулат, кандай иштердин баардыгын анализдеп туруп, анан приблизительно рисковать этип келесиң да. Жөн эле тупо рисковать этип келип калгандагы болбойт да. Ооба, билбей туруп, адашып калыш мүмкүн. Эчтеке билбей туруп келип калган болбойт да. Анан бул жакта кыргыздарда көбү ошондой мырза деген көрүп атса керек, мырза мени көрүп атсаң салам сага, сен красавчиксиң. Көп кыргыздарга аябай жардам берди. Кыргыздар көчөдө калып калган кыргыздардын бардыгын ошо квартирасына жаткызып, квартира сдавать этип иштечи. Аягында баягы өзү банкрот болуп калды да. Ушундай инсандар бар мындай. 1 жылдап квартирасын балдар төлөбөй жашашты да. Ошол мына мо Дейрада. Ошол келгенде да мага көп нерсени үйрөткөн. Бирок мен айтпайм, бирөөнүн мойнуна жүк болуп алган жокмун. Келгенден кийин аракет кылып, мына мо райондорду көрүп атпайсызбы? Ушул райондордо акча деле жок болчу, анан бу жерде сокпоктор сатып атат, көрдүңүзбү? Акчаны коротпош үчүн мөрдөн чыгып туруп,
нан сатып алчумун мына 1 дирхам 2 дирхамгачы. Азыр эле кичине ресторандардан тамак ичип не болуп калбадыкпы? Ооба. Мына моундай жерлерден, ушундай жерлерден тамак арзан тамактар болот пакистанецтердинчи. Ошондой күрүч менен жеп туруп эле. Биякта суу да кымбат билесиз, туздуу суу. Ооба, суу кымбат. Суу кымбат, анан сууда бекер жерлер бар болчу. Ошол жерлерди билип алчум. Ошол жерлерге барып туруп терде тамак ичип суун да сатып албай, анан бекер жерлерден суун ичтим да барыпчы. Анан кийин мондай мечиттерде гостиницага күндө акча кетпесин деп кээ бирди күндөрү экономдочумун да. О мечит турган жерлерге барып, кайсы мечитте кубалабаса ошол мечитке барып туруп намаз окугандан кийин ошол жака бекер жатып алчук да. Биякта мечитке дагы жаткызбайт. 12ден кийин мен куптан намаз бүткөндөн кийин кубалап чыгат да. Бирок кээ бир мечиттерде мындай имамдар менен жакшы общение болуп, жакпак болуп калса, уруксат берчи да. Кээ бир ошондой мечиттерге барып бекер эле жатып алчук да. Анан ушинтип кыдырып жүрүп бир 15 күндө аябай кыйналдым, кетсемби деп. Кетейин десем, Кыргызстанга барсам билин, Дубайга кеткен туугандарым бар билет. Бир чети билин намыстандым да. Анан до конца ошол жерде жүрөрдүк. Анан эң чоң неме болгону, жардам болгону мага 2012-2013 Бангладешке даватка барып келгем да 40 күнгө. Дават деле түшүнбөйт элем да. Ошол жактан жардам болуп калганы. Кичине тилди билип калдым да азыр. Мына урдуча, бангалча сүйлөп атпаймынбы? Ошол жактан үйрөнгөм да. Ошол көп жардам берди магачы. Себеби анан Дубайда бул эми өз дорогой город да. Берде бир күн иштебей калсаң дагы, 1 саат иштебей калсаң да ачка каласың да. Биякта семьяң менен келип, мисалы, жашап иш кылышка расходдор эле кече айтпадыбы, көрдүңүз го? $3000–4000 расход кетет да. Аябай көп кетет экен, бир айга. Көп кетет. Бул Дубай акча бергенди дагы билет, акча алып койгонду да билет да буларчы. Ошо акчаны эле кайда ушакка жумшаттырганы. Мына бул карабайсызбы, жана Дубай Марина башка район, бул жак башка район да. Ошо. Могу жакта этажкалар турбайбы? Ошол жакта пакистанецтер, мисалы, индустар бир комнатада 7ден, 8ден жашагандар бар да. Ичкериде да? Ичкери. Азыр калганын түшкөндө дагы айтып беребиз. Кызыгы, башыңыздан ушундай оор күндөр, кыйын күндөр, көзгө жаш келген күндөр өтүп, Ооба. Анан ошентип анан ийгилик жаралат да. Ооба. Ошентип адам сыналат, ошентип адам бушат. Мына ушул этаптардан өтүп, анан Кудайга шүгүр азыр целый бир корпорацияны түптөп, мындайча айтканда холдингде, лидер холдингге түптөп. Бул жакта азыр көрүп атасыздар, буга чейинки чыгарылыштарда дагы сиздерге айтып деп көрсөттүк. Лидер корпорациясы, лидер умра компаниясын, лидер travel туристик компаниясын, лидер авто Дубайдан унааларды жана алардын тетиктерин Кыргызстанга жеткирүү компаниясын ачып, андан сырткары негизги компания лидер мобайл телефон сатуу компаниясын түптөп, мына ушул жигит иштеп атат. Кудайга шүгүр, мына динге бекем көп кайрымдуулук иштерин жасайт. Качан бул жигит менен сүйлөшсөк, ошо дин деп турган, ислам динин жеткирсек, ушу элдер ыймандуу болсо, ийгиликтүү болсо, эмгекчил болсо, берешем болсо, алып байыбай, берип байыса деп мына ушундай кеп кеңештерин айтып жүрөт да. Кандай болсо дагы аман болуң сен. Дагы улантып көрсөтөбүз.